Элге жүрөм, эне тилин кадырлайм, бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырдайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, эне тилин сүйгөнүмдөн жаңылбайм деп Залкар акын Алыкул Осмонов жазып калтыргандай, тил улуттун байлыгы. Акыркы учурларда Кыргызстаныбызда кыргыз тили абдан эме болуп барат да, бардыгы орус чалыш болуп, кыргыз тилибиз мындай айтканда экинчи орун болуп баратат да. Анан эми багы ар бирибиз кыргыз болгондон кийин, кыргыз патриот болгондон кийин азыр кайсы жерге барсаң, жумушка барсаң дагы бүт жерде орусча сүйлөйт. Анан ушундай кайрыктар келди. Кел кыргызым, кыргызча сүйлөшөлү деген кайрыктарчы. Биз кыргыздар кыргызча сүйлөшөлү, эне тилин билбегенди сүрдөтөлү, кылымдарды карыткан тилибизди. Башкага да кызыктырып үйрөтөлү, кел кыргызым, кыргызча сүйлөшөлү. Өз тилиңди кыргыз бурба, бөлөк тилден майык курба, эне тилин чаңгандардын намыстанын карап турба деген курч сөздөрдөн турган обондуу ыр жакында эгемендүүлүк майрамында жаңырды. Бул ырды жазганда, эме ырдаганда сахнада ар кандай ойлор болду. Бул кандай болуп калат эми, баягы кыргыз тилинде айтып эле ырдасам, эмне бул өзүнчө эле эме болуп атат дегендей сыяктуу да ойлор болду. Анан албетте сүйүндүм ошо биздин президентибиздин алдында отуруп, жана башка олуттуу адамдардын баардыгы отурушты. Ошолордун алдына ырдадым. Баардыгы жакшы кабыл алуу менен кол чабуулар менен узатышты. Албетте бул чыгармамдын тушоосун жөн жерден кескен жокмун го дейм. Сонун жерден кесилди десем болот. Буюрса өмүрү узун чыгармалардан болсун. 1000 жылдык жолду улап жашап келген, сөздөрдүн асылдарын дилин берген, кыргыздын чоң байлыгы эне тили, кылымдар карыса да кемибеген деп бул ырдын сөзү акын журналист Кудрет Тайчабаровго таанды. Сөзүн дагы көп убакытка чейин иштедик, оңдодук. Сөзүн Кудрет Тайчабаров деген мен көп ырларын жазган автор байке бар, акын. Ошол байкени чакырдым. Эл экөөбүз отуруп ага оюмду айтсам, ал сразу эле түшүндү. Ошентип жазылды. Анан жакын күндөрү ушул мына эгемендүүлүк күнүбүзгө 31 августта Борбордук аянтта биринчи жолу тушоосун кезип ырдап көрдүк. Абдан жакшы кабыл алышты дегендей. Биз негизи ырды ушинтип элге тартуулап көрүп сындайбыз да. Элдердин жыйынтыгы мененчи. Кудай кааласа бул ыр менен мен негизи өзүмө акча табайын деле эмес. Бул өзү багы эмеге деле арналган эмес да. Чисто мындай кыргыздын патриоттору, эне тилибизди даңктап жазылган чыгармалардын бири. Элдин өмүрү анын тилинде деп Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов айткандай, биз кыргыздар кыргызча сүйлөшөлү, эне тилин билбегенди сүрдөтөлү, кылымдарды караткан тилибизди башкага да кызыктырып үйрөтөлү, кел кыргызым, кыргызча сүйлөшөлү деген бул обондуу ыр ар бир кыргыздын жүрөгүнө жетип, мекенчилдик сезимин ойготот деген ишеничтебиз. Бай тилин сөз маанисин чектелбеген, ал тилин жашап келет эзелтеден.